Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, биз былтыр жол фонду боюнча мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бул экинчи кайра өзгөртүп алып келип атасыңар. Ошол мыйзамды кабыл алып атканда, жол фонду боюнча айткансыңар, 4 миллиард только ушул жолду салабыз. Жолдон башка эчтеке салбайбыз, мурун ар жака бер жака кетип калчу деп. Ушул айткан нерсе аткарылып атабы? Урматтуу депутат, бул жол фонду боюнча өзүңүздөр белгилүү болгондой мыйзам кабыл алгандан кийин 16 булагы бекитилген. Азыр ал булактын 9-унан акчалар түшүп жатат. Ал эми жол фондунун негизги жанагы өзүнчө счет ачылыш керек болчу. Счет азыркы мезгилде ачылган жок. 2024-жылы 1-январдан баштап өзүнчө счет ачылат деп атат. Бирок бүгүнкү күндө жол фондуна 4,5 миллиард акча түштү. Ал эми бюджеттен бизге бөлүнгөн акча бүгүнкү күндө 7 миллиард сом. Жок, мен сизге айтып атам. Конкретно суроо берип атам. Ошол түшкөн акча только жолго кетип атабы, же башка булактарга да кетип калып атабы? Азыркы мезгилде бул жанагы аккумуляционный бир счет болбогондугуна байланыштуу. Ушул түшкөн булактан акча түз жол фондунан жол оңдоого кетти деп айта албайбыз. Анткени себеби Алмазбек Акымжанович, көрдүңүзбү? Мына мыйзамдын аткарылышын мен талап кыламын. Мен сизден, өкмөттөн, Алмазбек Акымжанович, мыйзамдын аткарылышын талап кыламын. Жолго кеткен акча только жолго бөлүнүшү керек. Башка булактарга кетип калбаш керек. Биз жогорку кеңеш только жолго кеткен акчаны жолго калтырсын деп жол боюнча мыйзамды былтыр кабыл алып бергенбиз. Бул жерден зам министр айтып атат, жолго кеткен акчаларды толук, может кабары жок, может ар кандай башка жакка кетип калып атышы мүмкүн деп. Мен мыйзамдын аткаруусун талап кыламын. Ушуну көзөмөлгө алып коелуңуз. Жолго кете турган акча только жолго кетиш керек. Балдактар түшүндүк. макул Рахмат. Аткарылат. Рахмат.